Endi kögeni aytат го. Sen men çeğerim diye. Men çeğiz sizdi. Жақсы болмайсыз. Өзүңүз кырмайсыз. Екі адамдың ойы болды десектер. Уят емес біз. Кам болачак. Birinci sort, ikinci sort adamlarga bölünüp kalıyorlar. Жоқ, мен азыр түшүндүрүп атам да. Кетпеш керек. Же бекер келгенде, бекер жолда жүргөндө мен түшүндүрүп атам ягайга. Мен бүт кыдырып чыктым. Туалетиңди оңдоп койбойсуңбу лисейиңди. Туалетиңди аварияна состоянияда. Анан эми биринчиден ушу тынчтыкты сактап алсаңыздар. Барыңыздар білесіздер, Ақбұлақ еліне келіп жолыққанбыз, чоң клубта. Ақбұлақ елінде жолыққанда түрдүү маселелер суроолор берилди. Аягында ошол токтосок бир маселе чечилбей калды деп бир аксакал туруп ушул маселени көтөргөн. Негизги сен келген маселе ушул эле деп туруп мен эми баягыда өздөрү сурай экен сен бирөө туруп сураган да ошондо. Ушул негизги көйгөй болчу чечип берип келет. Анан сиздер кандай деп ойлойсуздар деп элден сураганда ошондо 300-700 тегерегинде ошол клуб 400 орунду болуш керек. 400 адам ошол жерде туруп аксакалдар барсыздар баарыңыздар. Баарыңыздар туруп ушул ойдан калсын, ушуну чечип бер дегенден кийин макул. Ушул пока эч кандай өзгөрүү болбойт. Лицей өзүндө олтурат, Каримов өзүндө олтурат. Жаңы имарат бүткөндө көчүрүп чыгарып, кайсы помещение, кайсы имарат бошогон болсо, ошондон кийин чечебиз деп жооп берген. Андан кийин Айыл өкмөттүн ишмердүүлүгүнө ишенбөө деп туруп бир кат жазылды. Айыл өкмөт туура эмес чечип койду деп кат жазылды. Эми мына логистик точка зрения салыштырып көрсөк, урматтуу туугандар. Мына бүгүнкү күндө Каримов мектебинде 690 орун экен, 690 окуучу бар экен. Ал эми ошол эле учурда лицейде бүгүнкү күндө 124 тегерегине болот да. Эми кайсыл көп? Кайсы эменин ата энеси көп? Туура түшүнүңүздөр. Кайсы жерде окуучу көп болгон жерде ата энеси да көп. Соответственно, ошол биз көпчүлүктүн көйгөйүн чечип берүү үчүн турабыз да бул жердечи. Анан кийин эми ошол жерде азыр бүгүнкү күндө кече айыл өкмөт башында кошо арызда жазышыптыр, эми ушул жерде отурса керек ата-энелер. Анан кийин арыз жазып ошо айыл өкмөткө ишенбей калдык деп биздин акимибизге кайрылышкан. Анан аким менен маселени чечкенибизде ошол ылдыйына кол койгон 20 киши көбү ошол ким жасады экенин билбейбиз, арызды ким жазган. 20 кишинин колу азыр түшүнүк каттары деле бар менде. Өздөрү эмес болуп чыкпады ошо. Буларды деген ата-энелерди жыйынга чакырып алышып деген ошол жерде уюштурган бир эки адам болушу мүмкүн. Мен атай албайм ким экенин билбеймин да. 20-30 кишини бүгүнкү күндө өздөрү мына эмнеде бар болсо керек. Бизди жыйынга чакырган болсо чогулушка ата-энелер чогулушуна дейт. А биз кол коюп берсек, кийин ошону тиркеп туруп, арызга тиркеп коюп деди. Мен ал менен сүйлөшүп чыктым да. Силер мен эмне туура эмес кылып атамбыз, силерге мына садик салып берип атсак, силерге мына ГС салып берип атсак, силерге мына губернатордун фондунан тартып келип, садигиңерди оңдоп берип атсак депчи. Анан жок, биз жакшы эле ишке тутат, негизи айыл өкмөт биздин айылда жакшы эле жумуштар болуп атат. Бирок ал голду мен койгон эмесмин дегенде чыкты да. Бардын түшүнүк каттарын жазып алганбыз ал боюнчачы. Анан эми негизги көйгөй бул жерде ошол жерде элди мындай ички проблеманын имараттын проблемасы менен азыр элди экиге бөлүп койгон чоң бир глобальный проблема болуп кетти да бул боюнчачы. Мен буга чейин деле эми бул жерде айтылбай турган сөз эле мындай бир өзүнүн кураторлор менен укук коргоо органдары менен ушундай ички бөлүп жаруу күчтөр болуп атат деп мен уже кат менен эле кайрылып койдум мисалы. Ич ара өз ара элди экиге бөлгөн кээ бир инсандар бар бул жерде деп турупчу. Ошол бир эки гана эсептелүү адам бүгүнкү күндө элди экиге бөлүп койгон. Мына эл бир элдин желисиздер, урматтуу туугандар. Бир Кыргызстандын элибиз баарыбызчы. А бирок ичиңиздеги ошол бир эки адам гана ушундай чоң иш-чараны, ушундай чоң бир проблеманы жаратып коюп атат да. Андан кийин жерде бири-бириңиздер менен урушуп атасыздар бул жердечи. Андай болбойт, урматтуу туугандар. Мен баягында келгенде чечип бердим, ошол бойдон калыш керек. Эгерде кандайдыр бир суроо болгон болсо, анан укук коргоо чегинде мындай айтыш керек да, мыйзам чегинде сүйлөшүш керек да баары. Лицейде дагы ата-энелер комитетимен, мектепте дагы ата-энелер. Көптөн бери иштеп келем, балдарымды окутам. 3 балам лицейден билим алды, 1 балам мектепте окуп атат. Анан сиздер жогору жактан келипсиздер. Бу жерде азыр биздин ата-энелердин бардык ата-энелердин немеси бар. Бир эле максаты бар. Азыр бул лицей жакын болуп калып, мектеп менен лицей кадимкидей эле мындай душман болуп калышкан да азыр. Негизи мында ачык эле айтайлы. Лакуш агай, сиз дагы өтө жакшы жетекчисиз, жогорку, өтө билимиңиз жогорку. Кутбеже дагы ушул жердин кызы. Сиздер өзүңүздөр эле чечип койчу маселе жогору жакка кетип калыптыр да азыр. Ушул маселени чечип коюшуңуздар керек эле. Анан сизге мен бир эмем бар. Эме сизге.
biz өзü Борко кичине эле элбиз. Бизге 2 мектептин кичем керек. Бизге бир жактуу окутуштунчу. Азыр ата-энелер даже мындай 2 бөлүнүп калдык. Окуучулар бири-бирине каршы болуп калды. Ошончо бизге же жалаң эле мектеп болуп окутушту, же лицей болуп окутушту. Бизге мындайдын кереги жок. Бир смен болуп, мындай чечип бериңиздер ушуну. Бир жактуу окутушту. Же общий лицей болуп, 1-класстан лицей болуп окутушту, же мектеп болуп окутушту. Мындай бөлүнгөндүн кереги жок. Бөлүштүн кереги жок. Насихатташканбызда кандай кылайлы тууганда силер эми элдин тандалып алган депутаттарсыңар. Мен силер кандай деп чечсеңер ошонун артынан турамын, аракет кылабыз. Силерди эл ишенип шайлаган деп айтсам, алар айтты, сиз айткан туура маселе. Экөөсү дагы бириктирип туруп бир мектеп кылып коюңуздар. İstеп туруп, алдыңыздарга чыгып бир жолда келип сүйлөгөн эмесмин да. Эми мен ачык сүйлөйүн да. Угуп туруңуздар, мен райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Шуакка чейин мен мындай ортодо калыс болуп келдим да, мисалы үчүнчү. Эми угуп туруңуздар. Мында башта сүйлөбөй эле отура бергиле мен. Эми ушул лицейдин жаралганына 24-25 жыл болду да. Ошондан бери ошо Борконун мен деген жаштары кандидаттары, педагогик илимдердин, медицинанын кандидаттары, экономик илимдердин кандидаттары бардыгы ошол Борко лицейинен чыкты. Ошолор чыкты. 64, менин маалыматым жок, 64 медик чыкты. Мугалим чыкты, ветврач чыкты. Ошонун баардыгы ошо Боркодон чыкты ошонун баардыгы. Sen uğup dur da ne? Senin sözünü uğuptum da men. Sen uğup dur da. Sen mi buna yerde değerden alıpsınlar. Bir de uğuptursan ne bop uğup dur. Emi bundan da tuğanlar. Bundan da uğumuzda. Bu mezgilde tarıkta kalat da. Bu mezgilde giyim bugün giyim şu tarıka karab mıntığa seyirten zambirek menen ok jeydi şolarça. Bugün tuğra emas bolup kalsa. Emni için bunu kılıp atkan jönököylü nerse, buna biz Muhammed menen daha söyleştik bu mesele boyunca. Bu lisede en güçlü balдар okuydu. Tanda olat bu dünyalık pratikada da bulçu. Sen men düşünsöңөр, dünyalık pratikada bar degen bir katolga salıp koysaňar erteň kaynap turup hiç kim çıkpay koyat berden. Çıkpay koyat. Bu tursaňar, çıkpay koyat. Men ejek oturup durun. Oşon üçün men aytıp otam. Bunu mындай эле чечсе болмок. Мындай ачык эле айтып чечсе болмок. Ошо жерде 50 орунду детсад бар. Ошо детсадка балдарына, ошо детсадка лицейди берип туруп, ошо жерге полностью 200 орун детсад кылса балдарына жайгашып калмак. Мындай кылса менин оюм боюнча. Экинчи, ошону алып келип мына жерге жайгаштырып койсоңор, бакпай атсам, мына кошумча мыналарды берсеңер, наркы мектеп батмак, проблема жок, чечилмек, шунун бардыгы. Эртең мына бүгүн азыр уюшуп, шуну кылып атасыңар, мунучу. Мен уюшуп кылып атасыңар, шунучу. Бүгүн шуну кылып атасыңар, эртең жабырын тартасыңар, эртең балдарыңардын артына ыйлайсыңар дүйнөдөчү. Айтып коеюн, дүйнөдө ыйлайсыңар, аркада калып каласыңар силерчи. Эми bunu düşünüş gerek. Sizler oşun için hazır. Biz oşun Muhammed söyleşken boyunca biz unutursanız biz söyleşken boyunca ayttık biz. Boptur dedik. Oşonda da oşoğa da açılıp aytattı. Oşon boptur lise şeyde gimnaziya olup koyganız. Gimnaziya şeyde tura versin. Boptur dedik de. Öközse oşon söyleşkenmiz mi? Ana buna oşol da Kıtay'dan baldar emes. Oşol dağı sizlerden baldarınar, tuğanыңардын baldары şolarda. Oşonu mına oyakta Aqto'y zal boldu. Janандай sport zal boldu, aşkanası boldu. Oşolarga oşol aşkаны пайдалана берип, oşo лицейге şunu berip koy degende. Emnesi bu düşmanlık bu? Anam ne de jaraladı? Oşan yemi otur sen. Oşan çok
Anadan jokmun. Misali bir ekel adam bunu tatmın. Men buna bugün şu Borkonun bilimine men mağa kerek. Men erken arkamdan jaman söz kalıp ketkim gelbeyt. Şu bilim berini başarıp turganda kaşa olgan degen sözü kaldırıp ketkim gelbeyt. Oşun için sizler mınday alışыңızlar керек та. Буга мындай глобал демей ойношуңуз керек. Эртең бала бүгүн шерге бардыгын буйштуруп койсоңуз, каталга салып койсоңуз, балдарыңарды поезд менен ташыйсыңар мына кача. Детсатыңарга окотко ташыйсыңар. Айтып коеюн. Уят эмеспи? Уят эмеспи? Мектеп бар. Лицейде да жакшы эжекелер көп. Агайлар көп. Мектепте да көп. Балдар дагы. Бул жерде бири-бирине каршы чыкса, эки башчы каршы болсо, эки өкүл каршы болсо, уруш чыгып Кыргызстанда эки өлкө каршы чыкты, Тажикстан менен эмне болду? Эки өлкө каршы чыкса, эки бийлик каршы чыкса, калгандар эмне кылат? Айтыңызчы. Эки бийликтер чоңдор чечип атса, кичине балдар эмне кылып берет? Балдар сагылабы же күнүгө ана аяк жаман, лицей жаман. Лицей жаман деп мектеп айтса, мектеп жаман деп лицей айтса, кимиси каякка макул болуш керек? Ата-энелерди, элди, карапайым калкты тыркыратыптыр. Биздин кыргыз элибизди дүү кетти деп туруп, көтөрүлүш чыгып атат, дүү кетти деп уруш жаңжак чыгып атат. Өз алакында кыргыз эли болсо, кайсыл жерге батат бар жогу керек. Бардык мына ата-энелер кайсыл жерге батат? Бу эл бөлүнүп бүтүп калат бир жолу. Мындай болсо, эртеге ана лицейдин агай өлдү десе, барбайт деп мектеп калса, мектептин агай өлдү десе, лицей барбаса, жаназалар эмне болот? Башкалар эмне болот? Бу балдарды бөлүп бүтүп атабыз да. Же бириктириш керек, же болбосо бир келишимге келиш керек. Лицейдин местасы барбы? Лицей сабагын өтсүн. Лицейге зал керекпи? Залды берсин мектеп. Бири-бирине келишим менен, чечим менен бириктирип окуса, ушул жерден чоңойгон балдар келечекте аалым болот. Бийликке барышат. Ошолор бул жерден тарбиясы кичинекейинен бузулса, каерге барат ол балдар? Кайсы жерге барат? Тамаккана барат, же башка жакка барат? Башка эч нерсеси жок. Бул балдардын келечегин ойлогон адам, Айыл өкмөт сүйлөп атат, айыл өкмөткө баш ийиш керек. Аким сүйлөп атат, акимге баш ийиш керек. Кичине бийликке баш ийиш керек го. Мусулман дининде бийликке баш ийиш важип деп келген. Фарздан кийинки сүннөттөн улуу нерсе берилип атат го. Ошону биз башыбызга албай атсак, баш ийбей атсак, тынчылык болбой атса, ата-энелер бул жерде биз бирисмен кылып берсин дедик мектепте. Мына жерде азыр сизди кааласаңыз алып барып көрсөтөйлү. Саз жерлер бар да, балуутанчы. Ошодон ел аксакалдар багындатка чыгып эле, үйүнөн чыгып эле, балдар чыгып келишет. Бул жагы 2,5-3 километрден келишет балдар, пешком. Тала менен келишет ошол балдар. Биринчи класстагы балдар, ар бир ата-энеде мүмкүнчүлүк жок. Машинасы менен алып келип таштап кеткен. Карапайым калппыз. Балота, жолу жаман, ылай. Же Мухаммед жалган айтып атам да. Кыйынчылык. Ысык төшөктө жатып алып биз сүйлөп бакырып өкүргөн менен жаш балдардын келечегин кичине кам көрүш керекпи? Акта кара дебесең, эртеге кыяматка барганда, ахиретке барганда кайталмаңын мурдунда турабыз. Азыр бу дүйнөдө эле өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды ойлосак, ахиретте эмне деп жооп беребиз? Ахиретте кандай жооп беребиз? Мына шу балдарды кичине ойлойлу. Мына бар жол келип отурган, мына аялдар, жаш келиндер келип отурат ошол жерден. Мына жерде Түрктөр мааласы бар, Кавказ маала дейбиз. 2,5 километр. Катта центральный трасса. Неме жок. Тротуар жок. Центральный жолдо балдар келишет. Караңгыда көрбөй бир баланы уруп кетсе, ушул лицей мектеп жаңышты. Мектебизде ошол тандап алынган окуучулар бар. Ушул жерде талыкпастан иштеп келе жатабыз. Будан кийин да иштей беребиз. Же бүгүнкү күндүн талабы ошол лицей, гимназияларга шарт түзүп берүү, баланын келечегин сындырбоо, ал баланын тандоосуна коюу. Эгерде мына жерде окубай калган бала башка жака кетип калат. Ана партбиекке кетип калат, немеге билимканага кетип калат. Ошолордон биз алсак болбойбу, өзүбүзгө лицейге алып калсак болбойбу. Ушул жерде лицейди жалтырып койсок эле бактыбыз ачылып кетеби, ушул жерде балдардын жолун тосуп койсок эле эмне жакшы болуп кетеби? Эми мындай суроо. Бизде мындай деп атабыз да, биздин мектепке кирсеңиз, дүйшөнүн мектебинен эле сәл жакшы. Бирок биз окута беребиз, майли. Эгерде бербесек, мына эски помещение бербесе, ошол жерде окута беребиз, биз төбөсү түшүп калганга чейин окута беребиз. Эми биздин максат эле ушул жерге кирсек, кичине аз-маз эле условия болуп калса болду эле да биздин балдар үчүнчү. Ошол гана. Анан бербейбиз десеңиздер, биз окута беребиз ал жерде эч нерсе болгон. Бүгүнкү күнгө чейин мыкты окуучуну окутуп чыгарып келгенбиз, дагы эле чыгарабыз. Биздин эгерде сиздер кичине адилеттик кылып, кичине шарт түзүп бериңиздер деген гана суроо.
Biz mına uruşqa katışqanımız da yok. Biz hazır olup emine geldik. Biz hiç nerseni kavarımız yok. Sılaqını oturabız. Sizden şu adliyetin çekim kütübüzde. 1997-97 жылында Борко лицейін ачууда мен дагы завуч болуп иштегенмин 5 жыл. Мен башка нерсени айткан жерим жок. Ошо элдин талабына болуп ачылган. Жабылсын дебейм. Бирок мына эме жанкы 30 жыл болсо 30 жылдан бери ордунда эле лицей турганына мен наразымын да. Эмне үчүн ушунча жылдан бери депутаттар болот, депутаттарды шайлайбыз деп чуркадыңыздар, башка кылдыңыздар. Мына эме Темиралиевдин жанындагы Парпиев гимназиясы өзүн өзү каржылап, өзүнө имарат салып алды, өзүн өзү каржылап спорт зал салып атат. Биз болсо отурабыз да таяр жерге эле жылганга аракет кылып таяр жерге. Биз сиздер дагы проект мен деген мен лицейге жабылсын деп айтканга оозум барбайт. Мен башында өзүм ушу лицей ачылсын деп кызмат кылганмын. Көргөн болсо көргөндүр, көрбөгөндөр баалабаса бааланбай калгандыр. Мына бүкө сөз отурат. Анан кийин бул ошол мезгилде дагы биздин балдарыбыз десанттын балдары чекеде калып кеткен. Ошол мезгилде мен өтө зарыккам. Мен балдарым 1 жаштан 2 жаш балдарды таштап лицейде мугалим болуп иштейм. Мен ону танбайм. Бирок лицейди өчүрүңүздөр деп дагы айткан. Жок, өчүрүш керек. Бирок өзүңүздөр мындай даяр жерге эле келе бербей, 30 жылдан бери кайсы депутат болсо лицейликтер жүгүрөсүздөр. Калп эмес мына элдер өзүңүздөр мына жерге элди мындай парпаралбайлар уласыңыздар болот эле да. Азыр мен ошону эле айтайын дедим мага. Так мен бир сөз менен ателенин атынан сүйлөймүн. Кечиресиңер коноктор. Неме болду? Мына да айлы мына неме? Райондо киши сиз шу жердесиз, тумушуңуздан жерден өтөсүз. Мына ошо мектеп 700 окуучудан 400 окуучу түшүп калган. Мына 3-4 жыл мурунчу. Мектеп мынандай состояниеде болгон эмес. Жүрөгүм ооруйт эле. Биз лицейди жабылсын деген жокпуз. Шу мектепте сиз да окугансыз, сиз дагы билимдүү болгонсуз ошо. Жогору жакка жеткенсиз. Ошондо өтүп атып, эмнеге ушу жоголуп кетти, 11-класс жоголуп кеткен, эним. Жоголуп кеткен. Ошондо каяк делеңиз? Эч ким лицейди жап деген жок. Лицейдин төлөтүп барсаңыз аварияна состояниеде мен ошону обычный эле немен айтайын. Мына, ушуну айтайын мен. Пожалуйста, ошо ордунда калсын, онун кереги эл журт менен неме кылсын, көтөрсүн, мамиле кылсын. Биришменде окуган жакшы эним. О, Аралдан келет мен, мына бүт Аралдыктар келди. Мына жерден эч ким келген жок, буларга проблема жок. Мектеп жакын. Максат болот экен кыздарды. Чөбөрү чыгат, чөбөрлөр ушудан ыңгайсыз болот. Ошон үчүн биришмен. Нагы жаңы мектеп 350 орунду экен эним. А берде 720 болуп атат. Мен сурадым жаңы неме. Завучтун өзүнөн сурадым, канча окуучуңуз бар деп. О жерде мектеп ошо жогорку класска байланып неме кылыптыр, шарт болуптур. А майда класстар кантип ошо партага кантип отурат? Ооба, ушуну айтмакчы мен. Ошондо каяк делеңиз, ушуну айтып коймокчумун. Урматтуу биздин аксакалдар. Мен өзүм Борко мектеп гимназиясында окуймун да. Анан бул иш-чараны 1-2 адам уюштурат, мен билем анычы. 1-2 адам уюштурат. Урматтуу уюштургандар, сиздерден суранычы. Биз жаштарыбыз бизчи. Келечек биздин колубузда. Келечек биздин колубузда. Биз билимдүү болушубуз керек. Биз билимдүү болбосок Кыргызстан оңолбойт. Биз керек болсо дыйкан чарбасына 160 жыл аркадан алып кеттик биз Европадан. Дыйкан чарбадан башка нерсени айтпай эле коелу. Биз өсүш үчүн эмне кылыш керек? Гимназияны чоңойтуш керек. Мүмкүн болушунча окуучуларды тартыш керек. Анан Шерди чоңойтсун. Ошол биз урматтуулар. Биз жаштарга калат бул жер, бардыгыбыз кетебиз. Өлөбүз биз бардыгыбыз. Качем кереги бар жөн эле жаптырып бизди. Биз өлөбүз бардыгыбыз. Жауап берсеңиз. Мен сүйлөп алайын. Мен өзүм окуучумун. Мен Кыргызстандын жаратымын. Мен өзүм окугонго менин акылым бар. Мүмкүн болсо мен сөзүмдү кошуп, мен сизге сүйлөп берейин. Окуучуга эмнеге Мен түшүндүм. Сиздин кырдаарды түшүндүм. Мындай кылайын. Кечик. Мына
Çet өлкөлүк окуу жайда Bir çekecek tatlılar biz möptüreyik. чет өлкөлүк окуу жайдын кире беришинде жазып коюптур апалар. Жазып коюптур. Мамлекетти талкалайм десең, мамлекетке согуш ачып, миллион миллиардтарга курал жарак сатып алып, адамдарды өлтүрүп, бири-бирине салып берүүнүн кереги жок. Биринчи билим берүү системасын талкала дептир. Жазылып турат бүгүнкү күнгө чейин. Билим берүүсүн талкала дептир. Ошол билим сапатсыз билим берүүдөн окуп чыккан балдар, кыздар эртең ошол мамлекетке барып сапатсыз башкаруучу болот дагы, анан өзүн өзү талкалайт дептир. Мен азыр мына карап отурам. Кыргыз биз уялбайбыз. Качан кыргыз апалар ушинтип көчөгө чыгып алып көрүнгөн жерде кыйкырып кокуй эле кокуй деп митингдерде жүрчү элек. Кайда Курманжан апабыз? Өзүнүн баласын салып берип атат. Өлүмгө. Өзү турат жанында карап, балам башыңды көтөр деп атат. Эмне саласың башта, артыңда элиң турат. Ана кыргыз апалар бизден. Небере чоңойтуп, туура сөз айтып, элди туура багытка буруп, момундай ызы-чууну токтоткон апаларыбыз кайда бир? Каяка баратабыз кыргыз? Мына көчмөндөр кагылышы деген китеп бар, араңыздарда окугандар болсо, ошо көчмөндөр кагылышын караңыздар. 1800-жылы Ысык көл өрөөнү мына түндүктөгү эң тың чыкмалардын бири хан атына ээ болгон Ормон хан атабыз. Ушул Ормон ханды өлтүрүп атышат. Мына Балбай баатыр, Алыбек баатыр, Боронбай баатыр бийлер. Ошону өлтүрүп атканда Ормон хан айтып атат. Айланайын надандар дейт. Ушу менин өлүмүм менен Кыргыздын бири-бирине бут тосуусу, бири-бирин көрө албастыгы, ичи дардыгы кошо өлүп кетсе, мен дейт силерди кыйнабай эле өзүмдү өзүм өлтүргөнгө даярмын. Мени менен антпейт да дейт. Мени менен өлүп кетпейт да, Кыргыздын ичкемеси калып атпайбы дейт. Мына бүгүн чогулуп мени өлтүрүп аткандар ынтымакта болуп, эртең бири-бириңерди өлтүрөсүңөр дейт. Бул деди чындык, турмуштун чындыгы деп туруп анан Ормон ханды өлтүрүп атышат ошо. Ормон ханды өлтүргөндөн кийин ошол төртөө кийин бири-бирин өлтүрүп атпайбы? Так талаш, бийлик талаш, атак талаш, танк талаш менен. 1800-жылы айтып атат ошо. Эми ошол нерсе бизге дагы эле келип атат да, мына мен көрүп алып таң калып атам. Бул жак мен түшүнүгүмө алганда лицейдин мугалимдери, бул жак мына мектептин мугалимдери, ата-эне, урсаңыздар, ата-энелер отурасыздар, бири-бириңиздерди бир душмандай мамиле кылып, бири-бириңиздер менен урушуп, талашып, ай сен сүйлөбө, мен сүйлөйм дегенге чейин барып атасыздар. Бул нерсенин өзү уят. Эмне үчүн президентибиз жан талашып, чуркап, балдар билим алсын деп мына мектептерди курдуруп атат. Эмнеге? Балдар билим алып, эртең билимдүү, илимдүү, муун чыкпаса биздин келечегибиз жок. Биз билимсиз эч жака бара албайбыз. Бүгүн мына кошуна Өзбекстанга барып келди, президентибиз айтты го. Мен барып алып уялып келдим деп. Тиш чукулган заводубуз жок экен биздин, тиш чукулуш чыгарган. Башканы тим коём. Мына биз өткөндө областтар аралык барып, Оштон барып, Андижан облусуна барып көрүп келдик. Чындыгында уялып келдик. А биз болсо ушул жерде турган имараттарды талашабыз. Имарат силердики эмес, кечирип койгула. Имарат мамлекеттики. Кыргыз Республикасынын билим берүү, илим берүү министрлиги бар. Кыргыз Республикасы президентинин Ош облусунда ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү бар. Ноокат райондук мамлекеттик администрациясы бар. Айыл өкмөтү бар, мыйзам бар. Буга чейинки мыйзамсыз болуп келген аракеттин бүт бардыгы бүгүнкү күндөн баштап токтотулган. Баягындай аймактын Ноокаттын өзүнүн президенти, өзүнүн ханы, тиги өзгөндүн өзүнүн президенти, өзүнүн ханы деген заман бүттү тууган. Ким акчалуу болсо, ким күчтүү болсо, ошолор келип башкара калып, ошолор келип бийлеп, ошолор келип чечкен заман бүткөн. Бүгүн Кыргыз Республикасында бир гана крыша бар, бир гана домкрат, бул Кыргыз Республикасынын президенти. Кыргыз Республикасынын конституциясы бар, мыйзамы бар. Ошол мыйзамдын аткарылышын кепилдикке туруп берген башында Кыргыз Республикасы президенти бар. Болду. Башка маселе болбош керек. Имараттарды чогулуп алып, 2-ден 3-төн чогулуп, мен чечем, сен чечем, ага берем, буга берем деген маселе болбош керек. Токтотулуш керек мунун баары. Мамлекеттик бийлик бар. Ошолор отуруп алып, биз акылдашабыз да, кеңешебиз дагы чечебиз. Мына лицей деп кыйкырып атасыздар. Мына мен куттуу жерде турам. Мен дагы ошондой айылдан бүткөм.
Аксай орто мектеби Манас физика, математика багытындагы лицей болгон. Менин классташтарымдын 5-өө лицейге кетип эле окуган. Мен алар менен душман болгон эмесмин. Мен алар менен кырылышкан эмесмин. Ал балдар физика, математика багытындагы эң күчтүү специалисттер болду. Мына бүгүн жогорку окуу жайларда сабак берип атышат, мектептерде сабак берип атышат. Мен алар менен неге душман болушум керек? Адамдын өзүнүн тандоосу. Биз бүгүн кайра артка 1800-жылга кетпешибиз керек. Адамдын баланын тагдырына ата-энелер анча-мынча адамдар мынтип уюштуруп, интрига кылып, ар жерде баланын тагдырына балта чаппады. Баланын тагдырына балта чапканга эч кимдин акысы жок. Мына мектептерде энеси болушактын кызы, тиги кызы болушча, эми энеси болушактын кызы ыйлак, атасы болушактын баласы ыйлак деген заманга келип атабыз. Мектепте мугалим кыздарын уруп тилдеп коюп атса, кырылышып мына канча деген эме менен мектептен мугалимди кетирип алып, баарыбыз баатыр болуп атабыз. Кокуй мына кетирип салдык. Бизди жаткыса эле чаап окутчу мугалимдер. Жаткыса эле чаап салчу. Анан ошону барып үйгө барып ата-энеңе айта алчу эмеспиз. Эгер ушинтип мугалим уруп койду десең, ата-энең кайра кошулуп урчу. Сенде маселенин бардыгы сенде да деп. Бир нерсе кылбасаң каяктан урат деп. Мына ошондон мугалимдин кадыр баркы көтөрүлгөн да биз эжекелерибизди, агайларыбызды көргөндө 1 километрден качат элек. Чүкө ойнуп аткан жерибизден чүкөбүздү алып качат элек. Агай эжекебиз келип атса алдынан өтпөйт элек кыя. Салам айтып жээке туруп анан өтөт эле. Мына мугалимдин кадыры бар. Биз бүгүн мугалимди кайерге түшүрдүк? Биз мугалимди бүгүн жерге таштап салдык. Тепсеп салдык, мугалим деген бир жүргөн байкуштук. Эптеп сабагын берип атат деп. Мына 30 жылдагы коррупция, мамлекеттеги толгон коррупциялык элементтердин акыры жыйынтыгы мына бүгүнкү күнгө алып келди. Чындыгын айтып моюнга алып коюшубуз керек. Мамлекетти итке минген абалга алып келип таштап салды. Бүгүн ошол итке минген мамлекетти оңдоонун үстүндө аракеттер болуп атат. Мына коррупциялык элементтердин бир эле нерсесин айталы, кумтөр. Ошону дагы кокуй тиги кыргыз иштетсин, өзүбүзгө алалы десе чырылдап ар ким чыккан, ушинтип уюштуруп ар кайсы жерде. Кыргыз иштете албайт, кыргыздын колунан келбейт, кыргыз деген талкалап коет, кыргыз барса эле жок кылат деп. Президент саясий эрк кылып туруп, аягына чейин туруп берди эле бүгүн кыргыз балдар, директору дагы, президенти дагы, зам директору дагы, кызматчысы дагы. Соп-сонун эле иштеп атат, кумтөрдү талап тоноп жок кылып жиберген жок кыргыз. Мына акыркы 28-29 жыл ичинде Кыргызстан ушу кумтөр иштеп аткан 29 жыл ичинде 81 миллион доллар пайда бериптир Кыргызстан. Акыркы 9 ай болду мына кыргыздар алып өзүбүздүн мамлекетке иштетип аткан 9 ай болду 220 миллион доллар пайда берди. Мына коррупция каякта жатат. Мына биздин кечеги 5 мал намаз окуп кудайлап аткан президенттерибиздин, премьерлерибиздин коррупциясы. Миллион, миллиард долларлар чөнтөккө кетип. Көрсө болот экен, президентибиз мына бүгүн чыгып айтты. Мен акчаңарды албайм деди. Мен бай болбойм, мага кереги жок. Мамлекетти бутуна тургузам, мага Алла насип кылып ушул жерди берди эл башчылыгын. Мен аягына чейин барам деди. Мына туруп атпайбы бүгүн. Ошол кумтөрдүн эсебинен мына канча деген мектептерибиз курулуп атат. Бул бир эле мектеп эмес, ошол облусунда. 553 мектебибиз бар бүгүн ошол облусунда. Бирок ошол облусу билим берүүнүн сапаты жанагы ОРТ деп коет, жалпы тестирлөөнүн жыйынтыгы, олимпиаданын жыйынтыгы, алтын сертификаттын жыйынтыгы, алтын тамганын жыйынтыгы менен эң акыркы 9-орундабыз. Кайсыбызга мактанабыз, кайсыбызга кырылышабыз мынтип бири-бирибиз менен. Эң акыркы 9-орундабыз. 7 облус, Ош шаары, Бишкек шаарынан дагы эң артында 9-орунда турабыз. Мына 553, 10.073 мектепти бүтөт экен. Мына былтыркы бүткөн балдар 10.073 бала. Ошонун ичинен 44 болгону тиги сертификат алганыбыз. Олимпиадада 1-орун алган бирөөбүз жок. Биз чырылдап атабыз, бул уят. Ордолуу, касиеттүү, берекелүү Ошто билим тармагында мындай болбош керек деп мына губернатор баш болуп чырылдап атабыз. Мына билим берүү бөлүмдөрүнүн башчыларынан бардыгына тапшырма койду. Губернатор өзүнө чакырып алып, ушул жылдын аягы менен алтын сертификат чыкпаса, алтын тамга чыкпаса, олимпиадада окуучусу чыкпаса, андай мектеп директорунун кереги жок. Андай билим берүү бөлүмүнүн башчысынын кереги жок деп талап койду. Кетесиңер. Себеби бүгүн мезгил башка, уктап отурган бай илгеркидей уктап үйүндө жаткан жетекчилер кечирип койсун. Бүгүнкү темпке кошулуш керек. Эгер темпке кошулбаса, анда алар кызматын өткөрүп берип кетиш керек. Мына бул кишилердин башында дагы турат. Быйылкы окуу жылдын аягы менен биз эгерде ошондой сертификат, алтын сертификат албаган, алтын тамга албаган, олимпиадада жеңүүчү таппаган билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылары барын кызматтан алабыз. Ар бирине айтылган бул маселе. Мектеп директорлорунун бүт бардыгы кызматтарынан кетет. 600-700 окуучусу бар мектептен бир алтын тамга чыкпаса,
bir алтын сертификат чыкпаса, bir олимпиадаға бара албаса, кимге кереги бар 10 жылдап, 20 жылдап директор болуп отуруп? Толтура андай. Бул эле жерде эмес. Мен мисал кылып айтып атам. Толтура область аймагында өтө көп. Ошонун бардыгы акырын айланып келип анан бизге жыйынтык берип атпайбы? Ошо облус эң арткы орундабыз. Бул деген биз үчүн өтө уят. Биз мугалимдерге шарт түзүп беребиз деп бүгүн президентибизден баштап ошондой мамилеге өттүк. Мугалимдерге шарт түзүш керек. Бүгүнкү күндүн элитасы мына ушул мугалимдер. Бүгүнкү күндөгү бийлик башында отургандын бардыгы мугалимдердин колунан чыккан адамдар. Биз асмандан түшкөн эмеспиз. Фундаментти куя турган ушул мугалимдер, ушул мектеп. Эгерде фундамент начар коюлса бардыгыңыздар билесиздер. Үйдүн фундаментин начар койсоңуз, дубалын алтындан тургузуп салсаңыз да ал эчтекеге жарабайт. Эртең фундамент куласа, үйүңүздүн кирпичи бардыгы кулап калып атпайбы? Биз фундаментибизди талкалап атпайбызбы? Кокуй илеп келип бири-бирибизге жеке кызыкчылык үчүн чуркап жүрөбүз. Жеке кызыкчылык үчүн ар кимдин камчысын чабып атабыз. Эң жаман нерсе ушул биз бул адаттан кетишибиз керек. Мамлекеттик бийлик деген бүгүн иштеп атат, мыйзам иштеп атат. Мурдагыдай жеп ичер, үйүндө жатып алып, жан баштап жатып алып, ишин кылгандардын бардыгы четинен кетип атат. Мына көрүп атасыздар. Айыл өкмөт башчыларынан баштап, айыл башчылары, башкалардын бардыгын кетирип атабыз. Мунун бардыгы жөн эле нерсе эмес, мисалы, биз тууганчылыктан же бирөөдөн акчалап коелу же башка кылалы деп кетирип аткан жокпуз. Иштебей жатабы, кетет. Колунан келбей жатабы, өзүнүн уяты менен өткөрүп бериш керек да, кетиш керек. Колунан келген кишиге бериш керек, мына келип туруп анан жылып кетиш керек болду. Атасынан калган мурастай эле жабышып отура берген заман бүттү. Анан бүгүн мына отуруп алып, мына мен деле жана айтып атам, лицейде ошол балдар бүтүп кетип окуп атышат, биз кырылган эмеспиз. Биздин мугалимдерибиз бири-бири менен кырылган эмес, бир айылда эле чоңойгонбуз. Бизге алар келет эле, биз аларга барат элек, ойнойт элек, күлөт элек. Балдарда эмне күнөө? Эң туура эмес маселе мына ушул жерде. Балдардын келечегине балта чабуугачы Алла алдында дагы ата-энелер силердин акыңар жок. Себеби баланын жаралышы башканын бүт бардыгы бул Алланын аманаты. Ырас тирүү жан болуп жаралдыбы? Анын өзүнүн тагдыры бар. Анын өзүнүн боюна коюлган Алла тарабынан берилген жоопкерчилиги бар. Анан Алланын буйругуна каршы чыга тургандай биз пенде кимбиз? Биз эч ким эмеспиз. Ошон үчүн Алланын аманаттарын ортодон бузуп, кокуй бул тигинин баласы, бул мунун баласы, бул тиги көчөнүкү деп отуруунун өзү уят. Мына айылыңыздарды алалы. Бир дагы результат жок мектептерде. Результат жок. Олимпиадага чыккан балдарыбыз жок. Мына быйыл кырылып отуруп биз билим берүү бөлүмдөрүнүн башчыларын 2 күндүн биринде чакырып урушуп, бизге силердин акчаңар кереги жок. Бизге алып келбей эле койгон. Бизге эч нерсе алып келбей эле. Конверт көтөрүп чуркап барып биздин алдыбызга келбей. Силер ошол жердеги сапатты карагыла. Ошол акча көбүрөөк болуп атса, ошол балдарга жумшагыла деп чырылдап отуруп, олимпиададан мына республикалык олимпиадада 9-орундан быйыл 5-орунга жылдык. Быйыл мына 2 балабыз жок дегенде республикалык олимпиадада 2-орунду алышты. Кара Суу районунда. 5-орунга жылдык. Биз быйыл ошону талап кылып атабыз. Мына жалпы билим берүү тестирлөөдө жок дегенде 5-орунга жылалык быйыл да. Кийинки жылы дагы 3-орунга жылсак, 3 жылдан кийин Кудай буйрса 1-орунга чыгышыбыз керек. Биз эл аралык уюмдардан суранып атабыз, келгиле бизге лицейлерди ачып бергиле. Бизге гимназияларды ачкыла. Элде тандоо болсун, бул конкуренция да. Билим берүү дагы чоң конкуренция. Ким колунан келип жакшы сапаттуу билим берсе, бала ошо жерден барып окуганга анын укугу бар, ким тыя алат? Мен өзүмдүн баламды кайерге окутам, ал менин өзүмдүн ишим мисалы. Лицейге беремби, гимназияга беремби, мектепке беремби, кайсы жердин сапаты жакшы болсо, мен ошо жерге барып окутам, эгерде мага баламдын келечеги керек болсо. Кытайга барып окуйбу, башка болобу, бардыгы Алланын буйругунан. Алланын буйругу кандай болуп жазылса, ошондой пенде ошол тагдырды көрөт. Ал тагдырды көрүү үчүн Алла дагы айтып атпайбы? Коргонсоң коргойм деп атат. Алла коргонсоң коргойм дейт, коргонбосоң коргойм деген эмеси жок Алланын уадасы. Коргонсоң коргойм дейт, жыл алдыга деп атат. Өзүң аракет кыл пенде. Бай алмауш оозума түш деген жатып алып отурган заман ал эч кимге эч нерсе бербейт. Бүгүн көрүп атасыздар да, айылдарда ошентип алмауш оозума түш дегендин бүт бардыгынын жашоосу кандай? Чындап аракет кылып, кудайлап, мээнет кылып, уктабай чуркап жүргөндөрдүн жашоосу кандай? Бүгүн заман ошондой. Биз рыноктук экономикага өткөнбүз. 30 жыл болду рыноктук экономикага өткөнүбүзгө.
Анан бул имарат тигиники, анан тиги имарат мунуку, анан бул берде калсын, тиги терде калсын. Уят. Биз мындай жерге минтип келбешибиз керек эле. Биз ноокатка кантип өнүгөбүз, кантип өсөбүз, кантип завод курабыз, кантип фабрика курабыз, канткенде жумуш орун түзүп беребиз деп келишибиз керек эле райондо. Айыл өкмөттүн башы оорубаш керек эле, райондун башы, райондук бөлүмдөр башы оорубаш керек эле минтип. Эки көчө болуп кырылышып, кимдики тиги эли көбүрөөк болуп кетсе, ошону утуп кеткен заман андай болбош керек. Биз аны менен оорубашыбыз керек. Биз бүгүн ушундай маселенин бардыгын түп тамырынан кыркышыбыз керек. Заводдорду ачышыбыз керек, фабриканы ачышыбыз керек. Мына бөөдө кырсыктарды көрүп атасыздар. 2 күндүн биринде Кудайдын күнү экен, мына суу алып кетип канчалаган үйлөрдү басып калат. Алла ошондой балекеттен сактасын. Мына көрүп атасыздар го кутурган өлкөлөр бүгүн кандай болот. Кургак жерине суу ташкын, суусу көп жердин бардыгына кургакчылык берип талкалап коюп атат. Бул жараткандын буйругу. Суу көп жерге кургакчылык берип, кургак болуп аткан жерге суу ташкындатып берип атат. А биз эмне менен ооруп атабыз? Күнүмдүк бир кичинекей маселеге келип алып, сеники мунуку ал тигинин кызы эле, бул мунун кызы эле, ана тигинин баласы эле ошонун тиги кызыкчылыгын талашып коюп чуркап жүрөбүз. Уят. Апалар айланай. Мына Мелис, мен анда КТР'де иштейт элем, Раматылык Мелис Эшимканов тирүү. Бизди ушу журналистика боюнча окутат экен силерди. Швейцариядан 2 аял келиптир, барып ошо балдарды окутуп келгиле деп мен анда Ала Тоо программасында иштейт элем, маалымат программасында. Бизди жиберди ошол жерге. Анан биз журналистика боюнча окуйт экенбиз деп барсак, баягы 2 аял, бир 60-70-лердеги 2 апа. Кичинекей күчүктөрү бар. Анан аны кийинтип алган, тырмагына чейин боёп, бая күчүктү кийинтип тим эле сыбайт, өзүнөн жакшы көрөт күчүк. Анан бизге сабак өтүп баштады дагы, башында бир жарым саат журналистика боюнча сөз болду, анан эле гендердик саясатка өтүп кетти. Аял менен эркектин укугу, анан эркекте кошо декретке чыгыш керек, анан эркекте антыш керек, минтиш керек деген маселеге өтүп кетти. Анан мен ошол жерден анан туруп анан котормочуга айттым, сен сөзмө сөз которуп бер. Кечирип койгула, силер биринчи саясатыңарды жүргүзөрдөн мурда кайсы мамлекетке келип атканыңарды, кайсы элге келип атканыңарды анализдеп алып келгиле. Бизди кыргыз деп коет. Кыргыз кызын сыйлабаган эл деп эч ким айта албайт. Дүйнөдө кызын сыйлаган кыргыздан башка эл жок. Эгер кыргыз кызын сыйлабаса, Курманжан апабыз чыкпайт эле. Мейли Курманжан апабыз кеченки окуя экен. Каныкей апабызчы. Мына 1000 жылдык Манас тарыхы деп жүрөбүз. Манасты манас кылган Каныкей деп ар бир сөзүндө баса белгилеп атпайбы? Тамагын даярдап, кийимин даярдап, олпогун даярдап, куралын даярдап, башка жака чыгарып, узатып, жакшы сөз менен кайра тозуп алып атат. Кыргыз эгерде кызын сыйлабаса, жаңыл мырзалар, кыз сайкалдар чыкпайт эле. А биз кыргызда дедим, сиздерге окшогон 60-70-деги апанын арты 10дон, алды 30тан небереси бар деп. Ошолор келип балдарын небереси менен убара алып, ошолорду тарбиялап, ошолорго багыт берип, ошолорго жол көрсөтүп, келин кызына жардам берип. Кудай сактасын дедим, 60-70ке келгенде силерге окшоп 2ден күчүк көтөрүп, ошонтип 1ден күчүк сылап, күчүктү сүйүп калгандан Кудай сактасын. Биз деген улут нарыктуу элбиз, муңгулуу элбиз. Анан бизге келип алып ошонтип эки ортодо бузук салып, анан аял менен эркек дегениңер токтоткула деп, анан мен балдарды алып кетип калдым кыздарыбызды. Маселе ушунда болуп атат, апалар. Сиздердин багыт, сиздердин бул дүйнөгө келген, мойнуңуздарга ийилген жоопкерчилик бирөөнүн кызыкчылыгы деп ар кайсы жерге чыгып чуркоо эмес, апалар. Сиздердики таптакыр башка, бейиш эненин таман астында деген Куранда жазылып турат, башка эч кимдин сөзү эмес, жараткан айтып атат, бейиш эненин таман астында. Атанын таманында эмес, башка бирөөнүн таманында эмес. Ошол бейиштин ээси сиздер болуп атасыздар, бейиштин ачкычы, бейишке кире турган жердин ээси. Бүгүн ошол нарыкты, ошол бейиштин ачкычын жоготуп атпайбыз. Биз чындыкты моюнга алышыбыз керек да. Бүгүн апаларыбыз каякта? 2 күндүн биринде жумушка келет. Айланайын тим эле минтип кезейт колун, тим эле дей жеп жүрөм, жок кылып жүрөм дешти. Качан кыргыздын кызы ошентип көчөгө чыкты? Качан кыргыздын апасы бар ошентип колун кезеп көрүнгөн жерде сүйлөп, ар кимди коркутуп көрүнгөнгө курал болуп атты эле саясат. Келгиле наркыбызга кайталы. Качан болсо кыргыз жаман, кыргыз кечигип келет, кыргыздын колунан келбейт, кыргыз жок кылат, өзүбүз кичинекей алакандай элбиз деп өзүбүздү баскандан басканыбыз көп. Кыргыздан улуу эл жок, кыргыз бийик элбиз. Кыргыз бардык нерсе колунан келе турган элбиз. Мээнеткеч элбиз, эмгекчил элбиз. Боло берет турмушта тиги айрыкча кыргызда деп өзүбүздү шылдыңдайбыз. Тойго кечигип келсе кыргызбыз да дейбиз.
Биз андай жаман сапаттарыбыз менен мактанып, бири-бирибизди шылдыңдабай алдыга чыгышыбыз керек. Бул улуттук идеология ушул. Президенттин акыркы жарлыгынын негизи да ушул. Улуттук нартуулукту сактагыла, кыргыз бойдон калабыз. Бизде жазылбаган мыйзамдарыбыз бар. Өзүбүздү тарбиялап келген элбиз. Кызга 40 үйдөн тыюу деп коет. Не деген тарбия? Кызга 40 үйдөн тыюу, 40 көз карап турат. Атаны сыйлоо, энени сыйлоо, маршруткага түшүп калсаң орун берип туруп. Кайсы элде бар ушул нерсе? Кайсы эл айтат ушул? Эч ким айтпайт. Кыргыз кагазга жазбай эле айтып келгенбиз тарбияга. Кечинде баланын бетин ачып, айдын жарыгына алып чыкпа. Кечинде акты көтөрүп чыкпа ачык, үстүн жап деп. Муну биз кемне кагазга бирөө жазып берди. Биз ушунча эле тарбиялап келбедик. Карынын алдынан чыкпа. Кеси өтпө жолун дейт. Биз ушунча эле улуу эл болуп тарбияланып келгенбиз. Ошол улуулугубузду жоготуп кетип атабыз. Мына мамлекет жетекчилери, область жетекчилери, айыл өкмөт, райондордун бүт бардыгынын кылар иши ушул. Кайсы жерге барба талаш. Менин айылыма мунун атын коюп коюптур. Болбойт, тигинин атын койгула дейт. Айланайын, эшмат эмес, ташмат эмес, мага десе космос деп коюп алгыла. Маселе ал айылдын аталышында эмес. Биз бүгүн алдыга жылбайлы кайра эле тетиги кокту колоткой кете бербей арттыбыз. Бая уруу болуп бөлүнүп көрүнгөн жерде боз үйдө жашаган заманга келебизби кайра? Бүгүн заман алдыга кетип атат. Эл өсүп атат, жер өсүп атат. Биз ушуга келеличи, келиңиздер, ынтымакка келеличи, биригеличи. Бизди бириктирбей, ыркыбызды бузуп, чачаранды кылып отурган бардыгына жагат. Ошондой каалоо менен жүргөн жарандарыбыз толтура арабызда. Кыргыз бирикпесин, кыргыз өнүкпөсүн, кыргыз өспөсүн дегендер көп. Келгиле ынтымакка келеле. Баланын тандоосу бул баланын тандоосу. Ошондой болот. Элдин талабы хокуй тигүү деп чуркап адам токтотушубуз керек. Эл бүгүн айылдын өсүшү, өнүгүшү бүт бардыгы мамлекеттик бийликтин кылып аткан ар бир кадамы айылдын өсүп өнүгүшү үчүн деген аракет болуп атат. Биз душман эмеспиз. Район же башкалар душман эмес. Биз дагы ошондой аракеттебиз. Мага ушул Борко, Ноокат району, Ош облусу Кыргызстандагы эң алдыңкы аймакка айланса деген. Мына мен күн-түн чуркап аткандагы изги тилегибиз ушул. Мен Алладан башканы сураган жокмун. Каалайын Кудай ушул жерге жоопкерчиликти моюнга илип аманат кылып алып келдиң. Канча иштейм ал өзүңдүн колуңдагы нерсе. Бирок ушул жерге келгенде авир менен иштеп кетейин. Эртең баягы келгенде ушинтип бузуп кетти эле, талкалап кетти эле, жоюп кетти эле деген артымда жаман сөз калбасын деп Кудайдан суранганым ушул, тиленгеним ушул. Булар деле душман эмес башкалардын баары. Баланы тандоо деген ал жана окууну тандоо баланын өзүнө коюлат. Ар бир ата эне өзү билет. Кимге берет? Кимге окутат? Анан ал окуган балдар бири-бири менен душман эмес. Биз өзүбүз чоңдор бузабыз. Отуруп алып ана тиги бул буга деп ар кимдин кызыкчылыгын көтөрүп чуркап жүрөбүз. Ошондон улам анан бүгүнкү заман келип атат. Азыр эми мындай болот. Мына Кудай омейин десе, Кудай омейин деп тынчтыгын берсе, ден соолук берсе, ушул мектеп дагы бүтөт. Апалар, эгер Алла насип кылбаса бул мектеп деле бүтпөй калат. Эч кимибиз билбейбиз бүгүн эшке чыгып азыр эмне болобуз, кимибиздин тагдырыбыз кандай болот. Алланын аманаты экен, мына ушул нерсе буйрук кылып тынчтык берсе, ден соолук берсе, ушул мектеп бүтсүн. Бүтсүн, Ак Жолтой ошол элге билим бере турган мекеме болсун, сиздерге кызмат кылсын, балдарга кызмат кылсын. Элге, өрөөнгө кызмат кылсын, Ак Жолтой мектеп болсун. Ошол жерге мугалимдерибизге рахмат айтышыбыз керек. Ар бир баланы элестетиңиздерчи, мына үйдө аталарым отурат, бир эки баланы окута албай, нервтенип, жинденип, акырында жубайыбызга түртүп коюп кетебиз да, эммечи, окутчу, карачы деп. Бул жалган бата. А мугалим деген бирөөнүн 30-40 баласын чогултуп алып, ошонун жоопкерчилигин алып, А деген тамганы көргөн балага ага тамгасын үйрөтүп, айрыптуу үйрөтүп, келечекке адам кылып чыгарып атат. Мээнет ушул кишилердики. Бая таразанын артында, көшөгөнүн артында мээнетти көрбөй атабыз. Көшөгөнүн артында толгон токой мээнет жатат. Ошондуктан мугалимдердин бүгүнкү күндөгү коом алдындагы ордун көтөрүшүбүз керек. Биздин болгон аракетибиз ушуга кетет буюрса. Мугалим деген бул мөмөлүү дарак бекер эмес. Баарыбыз эле мугалимден окуганбыз да, туурабы? Жок дегенде 11-классты бүткөнбүз да. Жок дегенде эң акыркыбыз 9-классты бүткөнбүз да. Арипти билебиз, санаганды билебиз. А мугалим болбосо каякта? Мугалим жаман дейбиз. Бүгүн мугалимдерди эки тарап кылып кырылыштырып коюп мына ар кандай саясатка барабыз. Мына мектеп директору боюнча
билим берүү бөлүмүнүн башчысы. Мыйзамдуу жанагы аракеттер болсо ким счетный палатада жана эмедеги счетный аудиттен келген. Тааныш билишиңиз жокпу бул жерде? Буга тартат, тигини деген маселе жок. Мына эл турат. Акыйкат таза аныктап бересиз. Сиздерге түзүлгөн келишим да ошол. Чыгарып бересиңер, жанагы сабактардын бүт бардыгын бирөөнө жазып, бирөөнө окутуп, бекитирди, өзү чет тилчи мугалим болсо кыргыз тилден сабак берип жүрөт деген бүт бардыгын ачыктап тактап туруп чыгарасыздар. Мыйзам бузуу барбы? Эмеге өткөрөбүз. Мамлекеттик тиги укук коргоо органдары бар, өткөрөбүз. Кызмат ордун билим берүү бөлүмүнүн башчысы карайсыз. И райондук администрация билим берүү бөлүмүнүн башчысынын дагы тиги эмесин карап, жоопкерчилигин карагыла. Себеби ар бир тарификация мектептен берилгенден кийин райондон бекитилет бүт бар. Ошол жердеги отурган эсепчисиби, башкачысыбы туура эмес мамиле кылып, ошого жең ичинен баягы бармак басты, көз кысты мамиле кылганды бүт бардыгы ошол маселеге жооп берсин. А мамлекеттин эмеси мына мектеп бүтөт эртең. Кудай буйруса, Кудай аманчылыгын берип мектепке көчүрөбүз балдарды. Анан кийин чечилет бул жерге. Кимдерди киргизебиз, кандай кылабыз? Бул мамлекеттин милдети. Элди бузуп, башка кылып, чуркап, тигип кылганыңыздарды токтотуңуздар. Сиздерден өтө чоң сураныч. Мен өзүм үчүн суранбайм. Мамлекет үчүн, эл үчүн, сиздердин балдар үчүн суранабыз. Биз суранып атабыз азыр дагы лицейлерди, гимназияларды ачып бергиле деп, алып келгиле деп. Себеби 553 мектебибизде мына нокатта билимкана. Бир эле билимкана бар экен. Ош облусу кичине алдыга жылып атат. Кичине. Себеби балдарды ошолор окутуп, чыныгы билимди берип атат. Ошол балдарды кичине алдыга жылдырып, анан алдыга чыгып кетип атабыз. А ошондой билимкана эмне үчүн бул жерде болсо болбойт? Эмне үчүн бул жерде болсо болбойт? Ким ага тоскоолдук кылат? Мына мамлекеттик бюджеттен каржыланабы тиги жанагы лицей? Айлыгы бардыгы айыл өкмөттөн төлөнбөйбү? Райондон төлөнбөйбү? Мамлекеттик. Рахмат айтышыбыз керек. Миллиондор кетип атат да айлык акысына мугалимдер. Биз үйдө отуруп алып кыйкыра беребиз. А миллион мамлекеттик бюджеттен кетип атпайбы? Эгер ошонун бардыгын эртең токтотуп салсак, биз өзүбүздүн эле тагдырыбызды өзүбүз талкалап атпайбызбы? Эл ача албай жүрөт башка жерде гимназия, лицейлер. А биз ошону мамлекеттен келип аткан акчаны жок кылгыла, бизге кереги жок, биз ал бул деп атабыз. Акча келип аткан нерсе келиш керек. Андан көрө ошону өркүндөтүш керек. Туура айтат эжекем. Ооз ачып отурбаш керек лицейдин директорлору. Жазгыла. Ар кандай долбоорлор бар. Ар кандай долбоорлор бар. Шыпы түшүп кетти, анан дааратканасы антип калды, минтти деген маселе болбош керек. Мына 96-чы 97-чи жылдардан бери иштеп аткан болсоңуздар, ошол жердеги иштеп аткан жетекчи, райондук билим берүү башчысы, райондук администрация, айыл өкмөтү жардам бергиле дагы оңдой турган жеринин бардыгын оңдогун. Түзөй турган жеринин бардыгын түзөгүлө. Мына бала бакча жок деп чырылдап атпайбызбы, туурабы? Бала бакчаңыздардын азыр барып көрөбүз, бала бакчаңыздарда балдар ойной турган жери жок. Дааратканасы жок, балдар чоң дааратканага барат. Мына мага жеткен маалымат боюнча. Алга мындай мамлекеттик стандарт боюнча андай бала бакча иштебеш керек. Дааратканасы жок, балдардын ойногон жери жок, бала бакча болбош керек. А бирок элдин шарты кой ушул элге кичине да болсо жардам болсун деп, мамлекет ошого көз жумуп келгиле, иштеткиле деп жардам берип атат. Ошол бала бакчаны чоңойтолу. Лицейиңерди чоңойтолу, кеңейтели, ошонун жанына бала бакчаңарды кеңейтели. Кимге жаман болуп атат? Ким жаман? Эмне? Башка бирөө келип окуп, башка бирөө келип басып алып атабы? Өзүбүз эле да, өзүбүздүн балдар эле. Ашып кетсе ушу тегеректен балдар келет да, туурабы лицей? Нокат районунан келеби? Айылдан Кытайдан келбейт, башка жактан келбейт. Анан бул конкуренция эки жетекчинин гана ортосундагы маселе. Лицей менен мектептин директору экөө отуруп эле чечет бул маселе. Элге көтөрүп чыгып, көчөгө чыгарып, урууга салып, сен жакшы, мен жакшы деп кырылбай эле ошол экөө отуруп алып ынтымакта чечет. Экөө ынтымакта иш алып барат. Болду, ошондой болгон күндө эле бүт бардык маселе чечилет да оңолот. Эгерде ошондой маселе мына мен түшүнгөнүмө караганда Каримовдон чыккан окуучулар 8-ге 7-ге барып эле 8ден лицейге которулуп, а биякта калган 5-6 окуучу эптеп эле 9-классы бүтүрүп атат дагы, 10 менен 11 жок болуп кетти. 9-у бүтүрүп алып аттестат алды дагы болду, калган баягы начар окуучу калдык деп
же окууда жок, үйдө гана болуп калып атат да. Амна мектептики эми осы азыр 4-класстан алчу кылып гимназия кылып атышып атты. Онда эми мына Каримовго общий эле окуучу калбай калат да. Лицей полный алып алса, а лицей болгондон кийин мындай жарыя салыш керек мектептерге. Борко лицейи бүгүн экзамен экен. Окуучу алабыз биз деп башка жака жарыя салыш керек да. Жарыя салбай эле только эле Борконун окуучуларын алып алса, бизде 10-11 жоголуп, калган кайткан 5-6 окуучулар окубай коюп атат да. Окубайбыз, барбайбыз. Ошону лицей болгондон кийин жат жактан алып келиш керек окуучуну. Жыйнапчы. Только эле ушундагы 120 окуучу бар деп атабы. Только Борконун 10-11 9 3тасын эле 120 окуучу алышып алды. Сырттан окуучу жок. Эки мектептин тең директорларынын кызматтык орундарын караңыздар. Райондук билим берүү, райондук администрация экөөүн тең караңыз. Экөөү тең ынтымакка келбейби, бир нерсеге алып кетпейби, экөөүн тең алмаштыр. Ынтымакка келе турган адамдарды алып келгиле да кой. Түшүндүк. Азыр эми Кудай буйруса ата, мына сизге сөз берелик. Ушул нерсеге келеличи туугандар, келгиле. Biz bir emeğe birigen. Rahmet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sizin bazı nasihatlarınızda mınau yerge bazı kavlalabız. Aytlarınızı kılabız. Bu yerge mınau mektepte salın elektromur mına kiçinin mektepte baldarız jakşınayla okup ele gelgenine. Hiç bölünüp jarilmayla. Ana жаңы mektep tutup kalıptır, ana şunu söz payda bolup kalıptır. Ayavay çiraylı mektep olsun, ilayın mevcutuza baldarıza, bärizge, avdardırılsa nesbusuna baldır. Hazır ben sizin yemenizge lisseydi çok olsun degen joyum yok. Hazır menin ayta turgan sözüm, Karimov atındağı gimnaziya kılıp durup, lisseydi onu filialı kılıp, ana ekita zavuş kılıp, bir direktörü kılıp, oşunda öyle işleyebilse bolor etti. Ana gelin o, ballar desatsı olaylar ha? Desat bizge gerek. Büyük yerler, mınava canımı bölüngen ballar, үйünde balların isim qarayılbay, işleyilbay, xinal vatsa dükem. Noqatqa par otat, kaleline par onun qarayılbagandari үйde balların qaraşıp, şu yeri kesse var, araba tartıp, başarı birilerin kızmasını kılışıp, öptep, bir eksiğin gel bağı vatasına, katınlar işleyilbay, balanı qara oturuşat da. Desat öte zarıleken desatı berin. Desatının narcakta plaşatkası var ile o soyuzmağında oşol plaşatkayı qarap olup kettir. Oşol jakşınalı oğunda şu alsın, volleybol oynatırgan, nemal atırganlar var ile bari şartı jakşı tüzülgönüz da. Hem sizden bizden aytkanımızda kılın ökem. Şu Karimov atındağı gimnaziya kılıp, liseydi fila kılıp, direktörün bitti kılıp, ekita zavuşluk koysanız bari sol jayında olup olar. Toleleri Sözü aytayım, neri adamlar gelipsen, men şu layının ayrılbaşsın. Bu mesela bolboydu. Boldu bu yıl. Neden boldu? Bir yerde biri birin kat yazgandan boldu. Kat yazdı, birinci lisey yazdı. Liseyde qarap durup bular yazdı. Şu anda bu yerdeki ateneler şu anda bölündü. Bu kaça bölüngen ne mesele? Ben şu yerde 25 yıldan beri işleyimin bölüngen ne mesele? Lisey boyunca yürügen. Mektep boyunca yürügen. Bir yerde tolke yazı menen boldu. Yazı menen bolgan için mınav sizler mınav ateneler bölündü. Ana yazıp durumda. Ha yazgan adamlardı çakırıp qarasanız meni jönele yazıp koyuptur. Menin kolum meslep düşün katar yazıp burada. Bu yerde iki jetekçinin nemesi oluyor da. Bu yerde başka mınav yerde neme yok. Oşol jankı mına şu yerde oku atkanlar bardığı Borkon neyle? Borkonun baldarı liseyde okusayam, mektepte okusayam bizden baldar ile bir yerde talaşa turgan yer yok özü. Şunu akşaki özünüz ile çeçip oysanız şulardan yazıp atkanlarını toktatkanınızda hiç bunday janjal boğaydılar. Siz ile gelip durumdan da men yazıtasını desenize küttüler de. Hazır tur ayttınızlar, kalırsa 8 jarıdatda. Emi tur aytasınlar, aytasınlar. Şol hazır jana bakçаны daha görürsünüzler. Bakçаны görsöňüzler, şonu liseyde görsöňüzler jakırıp altınday bolup turат. İçinde taptaza da hazır. Emi şonu görüňüzler. Anan janağı Karimov atındağı
алдындағы деген болбойт. Бұл мыйзамда жоқ та. Бұл вообще жоқ онда. Бұл тақыр болбойт. Лицей, гимназия деген сөз балдарды таңдап алып оқытушы оқу жай. Обычный мектеп, Каримовтың мектеп. Бұл жаңағы микроучасткадағы балдарды топтап инклюзивті болу, бардың топтап алып оқытушы, жалпы білім беруші мектеп болчу. Анда мұны башын біріктіріп қойсалар, дағы каша шығарады. Онда бұл жерден бір да кадр шықпайды. Мыйзам жол бербейді. Мыйзам дағы жол бербейді. Мыйзам дағы жол бербейді. Кадр дағы шықпайды. Мұндай жоқ та, мұндай жоқ. Мыйзам. Мен мұна білім беру бөлімін басты қатар айтып қойын. Мен қалыс сөзім айтып отырмын бұл жерде. Бұл жоқ. Мақұл болсаңар, шешіле тұрған болса, мұна бүгін шешіле тұрған болса. Бұл жаңағы бергілі, елі орын детсаттың орнына нарқын мейлі мұна Мұхтар ағай барсам ба? Бер, имаратты бер шыларға. Ұша жерге 200 орынды олауы, 300 орынды олауы бақша қылыстың бар жоғы менен. Сен мұны елге көчіккен, мақұл болса, батпаса толық ал, елдердің көзінше. Мұна жақты ал, мәселе шүндіп шешілетті. Lisey azı gimnazya olup var. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 var. 25. 7 klas gerek. Sport sal gerek. Buna sport saldı belirleyelim. Buna sport saldı alınız. Ağay, bu cahiliyemede bir ismen kılıp, eldeştirin, Muhtar ağaymen, Kutbecekeni eldeştiriştin orada. Elini koşup durup düşman kılıp tavuzda. Ecikine birbirine karşı kılmayı biriktirip. Ben liseye karşı emesmiyim. Biroq mına жерде қалыс лицейдағы көрсөткүчүн жакшыртыш үчүн эң жакшы балдарды тандап, өзүнүн лимитинен ашпай, лимитинен ашып кетип баратканда, ошондой жагдай өтө балдардын барды кетип калганда, баланын саны биякта класска ачылбай калып атат да. Лимитинен ашпай, мезгилинде 22ден ашып бала алган эмеспиз, туурабы? Ошо 22ден ашыкча албай, анан баягыдай кечегидей тескери агитацияларды жүргүзбөй эле, элдин ичинде биз иштеп эле келгенбиз, ошентип алып туруп, алганы мына жакта калган балдар менен дагы эле биз иштей беребиз. Ошондо бизге мындай лимит коюп берип койсоңуздар. Өзүнүн бир класстык гана эмеси бар да, күчү бар да. Муну мындай кылалы, аталар, апалар, азыр айта берсек сөз көп. Мындай чечим булат. Эки директордун тең маселесин карайбыз. Мына райондук администрацияга райондук бөлүм берүү, райондук билим берүү бөлүмү тапшырылат, башчысына тапшырма. Жанагы мыйзамсыз аракеттер аудит карап аткан мыйзамсыз аракеттердин бүт бардыгын карап чыгып. Мыйзам чегинде ошолор аныкталган болсо толугу менен кызмат ордун карап. Эч ким азыр таекеси, жээни, бөлөсү, тууганы деп ордунда калбайт. Мына сөз берем мен сиздерге. Тигинин таанышы экен, тигил чыгыптыр, бул чыгыптыр деп бири-биринин таанышы менен ордунда эч ким калбайт. Ал заман бүткөн. Мен директорлуктан кетип калсам эле эртең башка болуп кетет деген адам катуу жаңылат. Ал директордон кетсе анын ордун баса турган жакшы жаңы жетекчилер табылат. Айылда, мектеп арасында толтура. Сиздердин араңыздарда да бар. Ошондой кылып дайындайбыз. Анан Кудай буйруса мектеп бүтсүн. Ага чейин талашып, тартышып, айыл өкмөттү, районду бардыгын бир жок нерсе менен алып келип алектентпегиле. Булар өз иши менен алек болсун. Бүтө турган болсо, сунуштарды биз мына бийлик башчылар бардыгыбыз отуруп сүйлөшөбүз. Кандай болгондо элге, мамлекетке пайда болот деп туруп. Ошол лицейге спорт зал менен ашкана керек болсо, мүмкүн спорт залы менен ашканасын алып, ошолор иштете турган кылсын да калгандарын мектеп эсебине бөлөбү, бала бакча киргизебизби, кандай кылабыз, анын бардыгын чечебиз. Себеби бир жерден ошол имарат чыга турган болсо, мына кечээ мага келген маалымат 250 бала, 250 орунду бала бакча болуп калат эле ошол жерде деген маселени коюп атышат. Биз анын үстүндө да иштейбиз. Эми 50 орунду бала бакчадан көрө 250 орунду бала бакча болсо, ата айтканыңыздай болуп атпайбы? Келиндер иштейт, балдар орун менен камсыз болот. Башка маселе болбойт бала бакча боюнча. Бала бакчанын ойной турган жери болуш керек. Анын өзүндө балдарга ылайыктуу дааратканасы болуш керек, ашканасы стандарты менен болуш керек да. Ошентип шартын түзүп, оңдоп берелик.
Анан бири-бирибиз менен талашып көчөмө мынтип кыдырып урушканды токтоткула. Апалар, аталар. Бул маселени мамлекет чечет. Имараттын бүт бардыгы мамлекеттики. Бу курулуп аткан мектеп дагы, эски мектеп дагы, лицей дагы бардыгы мамлекеттин муниципалдык менчигиндеги имараттар. Анын бардыгын айыл өкмөт, район бардыгы отуруп область барыбыз чечебиз. Только сиздердин айыл өкмөткө айылга пайдасы тие турган гана максатта чечебиз. Аны эч ким менчикке чыгарып кетпейт. Бул мектеп аяка көчсө берди бирөө чыгарып алып эртең пайдаланып башка кылбайт. Мамлекеттин менчиги болот. Айыл өкмөттүн муниципалдык ошол имараттын ээси мамлекетпи? Демек мамлекет сиздерге иштей турган кылып чечебиз. Эч кимге жеке менчикке да берилбейт, башка дагы болбойт. Ошон үчүн бүгүнкү жыйында азыр айта берсек сөз көп, протоколдорго бардыгы жазылды. Ушуну менен ынтымакка келелик дагы, токтойлук дагы, жаңы мектептин ачылышын күтөлү. Анан эки директордун орун бардыгын карагандан кийин анан чечимди кабыл алабыз. Макулсуздарбы? Болду, рахмат анда, кеттик. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amin. Hüküm kelgen adamlarga razı olgular. İmanыңар бақуат болсын, өмір сүрген Алла Таала береке насип болсын. Дайым Алла Таала болмасыңарды берсин, ишиңерди оңгорсун, Алла Таала жолуңарды ачык кылсын, рызкыңар оң мертебеңер эгиз болсын. Алла Таала ошо сиздерге ham Алла соңган экен мына элге башчы болуп иштеп атасыздар. Алла Таала дайым сөзүңүздөрдү ham Алла Таала баарыбызга элди тузга ем кылган болсын. Бактылуу болгула, отурган үй жайыңарда дайым тен саксылык, тынчсыздык, ынтымакчылык, бареке насип болсын. Bağlıqlarмен тең арыла, тең қарыла, өзіңірден өңгілі, өзіңірден көргілі, өкем қашан болса, шындай елге насат айтып, Пайғамбарымыздың сөзін сөйлеп, қалы сөздер сөйлеп, тур сөздер сөйлеп, бақтылы бол, тынч бол, уже пұтынан сақайып ойна күлже. Рахмат, Алла разы болсын.